Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. At sүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, саяпкерлер. Бүгүн берекелүү 5 бадам жергесинен экинчи ат тарттабыз тугандар. Бул быйты абабыздын саратынын баласы экен. Линия таза ханга барат экен ака. Мынакей. Жетиштелем. Эгер неме болсо Кызыгып, далил керек десеби ака? Далилдеп берем. Болду. Толкун тону билет мунучу. Ака өзүбүздүн таза тектүү жылкылардан экен. Ака мунун маалыматын баштай берсек, боюн, жашын, муну азыркы күндө улакка салынып атабы, чабылып атабы? Эки жака бастыра бересиң экен, тегеретеги ошо немеге чейин барып келип. Былтыр үзбөй эле чаптым. Алгандан бери. Мен быйыл 2-3 lag эле барды. Быйыл бакпай эле жайлоодон келип, багылбай эле туруп, кийин Кечирээк багылып калдыбы ака? кечирээк багылып калды, эми суусу кичине жетти. Кийин өзүнүн жарашынча барат. Эми кыйын жетти берет, неме кылып берет. Өтө ашча макта бербейм дең ака. Өзүнүн барышынча ал жетсинче барат. Бой 1.55'tin 1.50'tin тору тере торусу. 50 менен 55'тин ортосу экен ака. Жакшы. Мен кичине үйрөтүп койдум бирок. Азыркы жашы кандай ака? Жазга 3 болот, азыр 2. Жазга 3 болот, азыр 2. Азыр 2 аса. Азыр 5 жаш, жазга 6 жаш болот экен жанар. Муну айгыр-пайгыр коюп пайдаландыңызбы ака? Жок, мен ушу алгандан бери эле кичинеден жем берип, ушу мал койго эмип ошо пайдалансын деп атам, кичине ошо. Булар көрүнбөй калбасын деп. Эгесине берейин деп атасыз. Сиз ондай деле суутуп чаппай атыпсыз да? Андай эле чаппай калдым мен деле. Жакшы. Азыркы күндө чабылып атабы ака бул ат? Чабылып, кече дагы чайылда улак болду эле, бир эчкелер чапты. Аттындай айтканда азыр даяр экен анда. Даяр азыр. Окей. Анан ошо кичине касасы ишип калды. Мындайраак алып келип токтотсоң экен, мен атты тегеретип. Ачыгын айтып койгон жоксу да. Ачык айтып, ак сүйлөп, так сүйлөп дең экен, Сакоо шеринен жарып чыккан да. Ошо каса жагынан, Мен фон үкөлдөтүп чыгып коюм, бирок да кичине ишик болуп турат. Азак бер жагын неме кылса, улакка чабылып атат. улакка чабылып атат, бирок кайтып сейрек дагы. Кичине турса ошентип ишик болуп атат да. Ат турганда иш болот, да? Күндө эле бастырып атам өзү. Окей. Быйта абабыздын Гүлсарынын прямой прямой баласы. Быйтак өзү алып берген. Быйтак өзү алып берген. Өзү алып берген болчу. Жакшы. Быйтак өзү деле неме кылат. Өткөндө ham кичине сатам деп койдум. Мына ошо элге салып кое берейин. Салып коеюнчу деп. Жакшы. Кызыккан болсо келип алып кетишет. Кароого мүнөздөрү кандай аттын? Ушу аялым эле карайт. Жоош. Жоош. Така-пакага жоош. Менен сугарганда төлкө кой берип сугарам. Эди бир сыйра айланат. Анан баары өзү ичет, о неги бар. Анан болсо сүдөрөйт ачык аялде. Жетелегенде дең, Алла. Анан жоош. Анан жөн балдарым деле барып, балдарым жашта. Азыр эми 3-класс чоңу. 4кө көчтү. Ошолор деле барып чөп салып, карап тура берем. Мен жайлоодо ham турбайт. Болду. Мен астаны жайлоодо болом деген, анын аркамдан болбойт. Сатып жошураак арканга тура турганына, Муну менде жүрсө сал көрүнбөйт. Эми ака чап ойносун деңе бирөө алып, Ака басын жеңил эле коесузбу? Басы жөн деле 250 эле. 250 миң сом эле. Жолу бар да. Ошо жакшы эле түшүп берем. Болду. Азыр сөзүңүздү бөлүп койбодум, эмнени айтайын деп аттыңыз эле ака? Сиз сүйлөгөндө. Муну любой чап ойносо болот да жаш балдарды. Улак чап ойнойм деген балдар болсо, шуну барыштары жакшы дең, Кам чабылбайт да мисалы. Кече 2 жолу алып өзү чабылбай. Болду. Мен кече жаңыбай чапты кечке. Бери койдум. Ашырып атабы ака? Ал үч тери койду кече. Жаңыбай терет. Болду, базарыңызды берсин, жакшы сатып алың ака. Эгер биз айтылбай калган маалыматтар болсо, акабыздын номери экранда болот, көрүүчүлөр. Акабызга чалып байланышып дагы суроолор болсо, берип ат жакса содолошуп алсаңыздар болот. Ака, базарыңызды берсин, жакшы сатып алың. Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, барган жерине бир берекелүү жакшылыктардан болуп калсын жаныбар. Нелердин дейсиз? Азуулардын азыркы жашы кандай? Азыр 2 асы. Азыр 2 асы болду ака. Сиз айттыңыз болду. Мен
Bunu pıştısını algam. Bo'ldi, maka. Bo'ldi, bozoringizda bersin aka. Buyur.